Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Саламатсыздарбы? Бул туруштук берүүсү. Мен Урмат Бурченов. Биз баштайбыз. Көпчүлүк адамдарда коронавирус жеңил түрүндө өтүп, организмге чоң ыңгайсыздык жаратпайт. Бирок ооруп айыккан миңдеген адамдар үчүн бул тымызын оору. Ал өлүмгө алып келүүчү коркунучту гана жаратпастан, башкаларга караганда COVID-19 айыгып кетүү үчүн дагы көп убакытты талап кылат. Батыш дарыгерлери бул абалды 2020 жылдын күзүндө узак ковид деп аташкан. Бул оорунун өзү өтүп кеткен менен белгилердин жыйындысы денеде сакталып кала берет. Өткөн жылдын жаз жай айларында дүйнө жүзү миллиондогон адамдардын өмүрүн сактап калууга аракет кылып, пост-ковидтик мамлекеттерге эч ким көңүл бурган эмес. Канчалаган адамдар иммунодепрессияга кабылганын, даам жана жыт сезүүнүн кайтпай калышы жана башка кыйынчылыктарды айтып жатышты. Учурда дүйнө коронавирус менен күрөшүүнү жакшыраак үйрөнгөнү бул көйгөйлөр биринчи планга чыкты. Демек, узак ковид же өнөкөт COVID-19 синдрому организмдин ковидтен кийин узак мөөнөттүү кесепеттерге алып келген формалдуу эмес аталышы. Изилдөөлөрдө адатта туруктуу белгилерге төмөнкүлөр кирет. Чарчоо, узакка созулган жөтөл, болчуңдардын алсыздыгы, калтыратма, мээ туман, эс тутум көйгөйлөрү, маанайдын чукул өзгөрүшү, кээде депрессия менен коштолот. Айрыкча ковидке чейин депрессияга кабылган адамдарда уйку качуу, муундардын жана баштын оорушу, колдун жана буттун оорушу, ич өтүү жана кусуу, даамдын жана жыттын жоголушу, териде кызыл бүдүрчөктөрдүн пайда болуусу, диабеттин жана гипертониянын күчөшү, дем алуунун оорлошу, жүрөк көйгөйлөрү, бөйрөктөрдүн оорушу. 2020 жылдын декабрь айында британиялык, шведтик жана америкалык дарыгерлер менен илимпоздор биргелешкен изилдөө жүргүзүшкөн. Алар коронавирустун 4182 учуру жөнүндө маалыматтарды изилдеп чыгышкан жана ооруп айыккандардын 10%дан ашыгы 8-ден 12 жумага чейин узак ковид оорусун сезишет. Дагы 2%дан ашыгында 12 жумадан көп убакыт сезилет. Изилдөөлөргө ылайык бул үчүн COVID-19 оор формасы деле талап кылынбайт. Буга ооруну жуктуруп алуу жетиштүү болгон. Ал эми ушул 4000ден ашуун адамдын жарымында айыккандан 1 айдан кийин инфекциянын белгилери калганы байкалган. Ковидтик пневмониядан аман калган адамдар үчүн андан да кыйын. Анткени алар ковидтик симптомдорду гана эмес, өпкөнүн катуу жабыркашынан да айыгышы керек. Эми кандай кылуу керек? Узак ковид үчүн бирдиктүү жана так түшүндүрмө жок. Эң кеңири тараган пикир, вирустун бөлүкчөлөрү адамдын денесинин көпчүлүгүнөн тазаланат, бирок анын айрым бөлүктөрүндө кала берет. Коронавирус организмдеги ар кандай клеткаларды түздөн түз жабыркатып, ашыкча активдүү иммундук реакцияны жаратып, натыйжада бүт денеге зыян келтириши мүмкүн. Ковид жогоруда айтылган көйгөйлөрдөн тышкары зат алмашууга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Организм майларды демейден көп убакытта сиңирет. Мээнин структурасына өзгөрүүлөр дагы эле изилденүүдө, бирок үстүртөн жасалган анализ трансформацияны көрсөткөн жана кан айлануу системасында анормалдуу кандын уюп калышы жана бүт денеде кан тамырлардын жабыркашы байкалган. COVID-19 инфекциясы 2019 жылдын аягында гана пайда болгондуктан, оорунун кесепеттеринен айыгуу процесси, ошондой эле узак ковидти дарылоо ыкмалары азырынча белгисиз. Бир катар өнүккөн өлкөлөрдө изилдөөчүлөр буга чейин мындай синдром учурларын изилдей башташкан. Эгер сизди айыкканыңызга карабай, бир же бир нече белгилер тынчсыздандырып жатса, анда сөзсүз түрдө сизди дарылаган дарыгерлериңизге кайрылып, кеңеш алыңыз. Кыргызстанда узак ковид тууралуу так статистика жок. Бирок дарыгерлер маалымат каражаттарына бейтаптарда көп кездешкен белгилер тууралуу маек беришкен.
Алар дем алуунун оорлошу, даам жана жыт сезүүнүн жоголушу, алсыроо белгилери болгон. Эмне кылуу керек? Эгер сиз буга чейин ковид менен оорусаңыз, анда кабатыр болбоңуз. Дарыгерлер жана адистер узак ковидтердин жалпы протоколдорун ойлоп чыгара элек жана энергияны үнөмдөө үчүн 3 дайымкы ыкма менен иштөөнү сунуш кылышат. Алар: тыныгуу жасоо, өзүңүзгө оор иштерди албаңыз. Анткени бардыгын мурункудай ылдамдык жана күч менен жасай албайсыз. Жана жумуштардын аралыгында 30-40 мүнөттүк тыныгууларды алып туруңуз. План: оор жумуштарды, тапшырмаларды жума аралыгына ылайыктап бөлүп алыңыз. Приоритет: сиз үчүн эмне маанилүү жана эмнени кийинкиге калтыруу мүмкүн экендигин ойлонуп көрүңүз. Иммунитетти чыңдоо. COVID-19 али белгисиз жактары көп. Бирок пост-ковидтик абалдан чыгуунун эң жакшы жолу иммундук системаны чыңдоо. Бул үчүн айрым негизги принциптерди сактоо жетиштүү. Туура тамактануу, туз, шекер жана майлуу тамактарды чектөө. Жашылча жемиштер менен көбүрөөк азыктануу. Көбүрөөк физикалык активдүүлүк. Ооба, организм эс алып калыбына келиши керек. Бирок бул биз диванга жатып алып эс алышыбыз керек дегенди билдирбейт. Күн сайын эртең менен спорт менен машыгуу, таза абада сейилдөө жана оор эмес көнүгүүлөрдү жасап туруу организмди чыңдоого жардам берет. Уйкуну кандыруу. Организмди калыбына келтирүүнүн жана ден соолукту чыңдоонун негизги талаптарынын бири. Туура тамактануу жана спорт менен машыккан күндө дагы сиз толук кандуу уктабасаңыз, ден соолугуңуз начарлайт. Жеткиликтүү уйку кеминде 6-8 саатты түзөт. Бирок биринчи кезекте кеңеш алуу үчүн дарыгерлериңизге кайрылыңыз. Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Туруштук берүүсү уланууда. Биз менен түз байланышта Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илимий изилдөө институтунун башкы дарыгери, медициналык илимдердин кандидаты Махмадиев Акбаралы Кахарович. Акбаралы Кахарович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда суроолорго өтө берели. Ковидтен кийин менде оорулардын белгилери сакталып калган болсо, эмне кылышым керек? Ковид аламаты бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, 2020 жылдан баштап, март айынан баштап Кыргызстанда кездеше баштады. Бир дүйнө жүзү аламат каптагандай эле Кыргызстан республикабызда ковид оорусу кездешип июль айында пикке жетти. Жана бул элдин арасында кара июль айы деп аталып калат. Ковидтен кийин ооруп айыккандан кийин анын постковидный синдром деген калдыктары калат. Бул постковидный синдромго адамдын алсыраганы, мээт тутумун начарлашы, аң сезиминин тумандашы жана физикалык күчүн алсыратуу болуп эсептелинет. Бул оорудан кийин калыбына келтирүү боюнча иммундук системасыны, ден соолугуну калыбына келтирүү үчүн 2 айдан 6 айга чейин, жада калса 1 жылга чейин созулат. Негизи оорудан кийин организм толугу менен калыбына келе алабы? Калыбына келтирүү боюнча ден соолукту 2 айдан 6 айга чейин жана 1 жылга чейин болот деп эсептелинет. Ушул аралыкта адам баласы эң биринчи толук кандуу уктап эс алыш керек. Кеминде 8 сааттан кем эмес. Андан кийин туруп алып, дене тарбия машыгуу көнүгүүлөрүн аткаруу зарыл. 15-20 мүнөттөн жарым саатка чейин. Андан тышкары күнүнө 3 километрден 5 километрге чейин жөө басышыбыз керек. Бул ден соолукка өтө пайдалуу. Ошондой эле туура тамактануу. Өз убагында 3 маал тамактанып, өзгөчө жашылчаларга, өсүмдүк жемиштерге көңүл бурушубуз керек. Витаминдүү тамактарды ичишибиз керек. Анын ичинде Кыргызстаныбызда өскөн өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди байма-бай пайдалансак болот. Бул өсүмдүктөр өзүңүздөргө белгилүү болгондой кыш айларында лимон, мандарин, апельсин, анар,
жаңғақтын түрлерін, бал, жер жемиштердин вареньелерин чайга кошуп суусундук катары ичсек болот. Кыргызстанда ковид менен ооругандарда кандай белгилер кездешет? Кыргызстанда ковид оорусу менен ооруган кезде эң биринчи 20-жылы март айынан июль декабрь айына чейин ооруган оорулардын көпчүлүгү бул орган мишен деп коет, дем алуу органдарыны талкалаган. Айта кетсек, бул көңүл, мурун, тамактан кирип, анан кийин өпкөгө түшүп, өпкөнүн альвеолаларын талкалап, дем алуу процессини бузат. Ошондуктан адам баласына дем алуу жетишпей, кислороддук дем алуу кислород жетишпей, кан тамыр, жүрөк, мээ жана башка органдар жабыркай баштайт. Кийинки мезгилдерде, күз, кыш мезгилдеринде көбүнчө ичеги карын формалары чыкты. Ковидтен жабыркалаган көбүнчө ичеги карын системасы болуп эсептелинет. Ошондой эле муун, сөөк, булчуңдар ооруп, көпчүлүгү азыр нерв системасына да өзүн жапа чегип атат. Ушул белгилерге каршы эмдөө жардам береби? Бүгүнкү күндө бул ооруга чалдыккандарга дары жок. Себеби бул коронавирус жаңы илдет болгонуна байланыштуу дары дармек иштеп чыга элек. Алдын алуу максатында бир канча мамлекеттер вакциналарды иштеп чыгышты. Айта кетсек, Россия Федерациясында 3 вакцинанын түрү, анын бирөөсү Спутник V, жана Америка Кошмо Штаттарында Pfizer фирмасынын вакциналары, Кытай Республикасынын вакциналары жана башка вакциналар. Бул вакциналар оорунун алдын алуу максатында иштетилип чыкты. Дем алууну калыбына келтирүү жана ашыкча чарчоодон арылуу үчүн кандай физикалык көнүгүүлөрдү сунуштайт элеңиз? Дем алуу органдары жабыркагандан кийин ооруканада жатып, өзүнө келип, оорунун акыбалы стабилдештирилгенден баштап эле көнүгүүлөр жасай башташ керек. Бул жанакы жөнөкөй эле балдар ойногон шарды үйлөш керек. Ошондой эле бош жаткан баклажкаларды үйлөш керек. Бул өпкөнүн кеңейишине, функциясыны жакшыртат. Ошондой эле физкультура гимнастикаларыны акырындык менен баштаса болот. Оорунун белгилерин күчөтпөш үчүн кандай тамактарды жеген жакшы? Ковид оорусу башталгандан баштап эле адам баласынын табити, аппетити начарлай баштайт. Бул себеби уйку безинин сезгенишине алып келет. Уйку безинен ферменттер, тамак ашты эриткен, аш кылган амилаза ферменттери азая баштайт. Ошого байланыштуу адам баласынын табити тартылып, аппетити жок болуп, тамак ичкенден баш тартканга чейин барат. Бирок ага карабастан тамакты, суюк тамакты, кайнатылган тамактарды ичиш туура деп эсептейбиз. Эс тутум калыбына келбесе же мээде бүдөмүк пайда болсо, эмне кылыш керек? Ковид оорусунан кийин адам баласынын мээси чалдыга баштайт. Себеби кислороддук ачкалуу болот. Кислородду адам баласына бүт органдарга, системаларга кан аркылуу барат. Ошондой эле мээге кислород жетишпегенде кислороддук ачкалуу болуп эсептелинет. Мээнин ар кайсы участкалары жабыркап, кишинин мээсинде структуралык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу адамдын аң сезими, эске тутуму начарлап, уйкусу качып, жана башка симптоматикалары болот. Муну өз убагында туура дарылап, калыбына келтирсек айыгып кетет. Атайын ооруканага кайрылып, невропатологдон консультация алып, ошого жараша дарыларды алыш керек. Ковидтин белгилери тынчсыздандыра баштаса, дарыгерлерге качан кайрылуу керек? Ковидтин эң алгачкы симптомдорунун бири бул адам баласы жыт билбей калат. Дем алуу кыстыгып, температурасы көтөрүлө баштайт. Ошол биринчи симптомдору пайда болгондон баштап
үй бүлөлүк дарыгерине, доктурга кайрылыш керек. Акбарали Кахарович, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илимий изилдөө институтунун башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты Махмадиев Акбарали Кахарович болду. Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Узак ковидтик белгилер убакыттын өтүшү менен жоголот. Азырынча жалпы тизмеден калган белгилер качан жоголоору илимий жактан далилдене элек. Анткени изилдөөлөрдүн көпчүлүгүндө узак ковид менен 8-12 жумага чейин ооруган бейтаптар байкалган. Бирок адистер бул белгилер дарыгердин сунуштамаларын так сактоо менен жок болоорун айтышууда. Илдетке чалдыкпоо үчүн сактануу чараларын карманыңыз. Узакка созулган ковид синдромунан коргонуунун эң мыкты жолу бул коронавируска чалдыгуудан сактануу. Сизге негизги чаралар жетиштүү. Бетиңизди же денеңизди кармоодон мурда колуңузду жууп, дезинфекциялаңыз. Бет кап тагынып, эл көп чогулган жерлерде жана коомдук жайларда 1,5-2 метр аралыкты сактаңыз. Мүмкүн болушунча эртерээк эмдөөдөн өтүңүз. Социалдык тармактарда жана мессенджерлерде эмдөө жөнүндө ар кандай жалган маалыматтар таркатылышы мүмкүн. Бирок организмиңизде коронавирустан коргоонун бирден бир жолу эмдөө. Демек, узак ковидтин калган симптомдорунан жапа чекпей, ашыкча чарчоону сезбей, терең дем алсаңыз, алда канча жакшы эмеспи? Кеңеш алуу үчүн дарыгерлерге кайрылыңыз. Коронавирустан айыккандан кийин да сизде белгилердин бири байкалгандыгын сезсеңиз, кабатыр болбоңуз жана дарыгериңизге кайрылып, кеңеш алыңыз. Организмди калыбына келтирүү программасы аркылуу түздөн түз кайсы органдар башка органдарга караганда көбүрөөк жабыркагандыгын жана сизди кандай белгилер тынчсыздандырып жатканын билүүгө болот. Эч убакта өз алдынча дарыланбаңыз. Тоонун таза абасы менен дем алып, сейилдеп, үй чыкманы карманыңыз. Азыркы шартта таза абадан көбүрөөк дем алуу, көп басуу жана дем алуу көнүгүүлөрүн жасоо ыктыярдуу эмес. COVID-19 калыбына келтирүү программасынын милдеттүү ыкмасы болуп калды. Ошондой эле батыштын дарыгерлери ошол жерде гана узак ковид изилденип жатат. 3 ыкманы карманууга катуу кеңеш беришет. Көбүнчө өзүңүзгө тыныгуу берип, организмдеги энергия зарядын дайыма көзөмөлдөп туруңуз. Аптаны туура пландаштырып, ашыкча жүк болбош үчүн бөлүштүрүңүз. Ашыкча жүк болбошу үчүн артыкчылыктуу нерсени алдыңкы орунга коюңуз. Бул туруштук берүүсү болду. Кайрадан көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз. Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек.